Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар, коноктор. Бүгүн жаштар сүйлөсүн долбоору дагы бир ирет Расул Акрам Ислам институтунда конокто. Бүгүнкү тема, урматтуу жаштар, интернет жана жаштар тууралуу болмокчу. Андыктан жаштар өзүңөрдүн оюңарды топтоп туруңуздар. Ага чейин кесиптеш биздин коноктор менен бир ирет тааныштырып кетсин сиздерди. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Марва ТВ каналында жаштар сүйлөсүн теле долбоору старт алды. Бүгүн биз жаштар жана интернет тууралуу сөз кылабыз. Темирлан Ахматов агайыбыз, ошондой эле Акрам Ислам университетинин окутуучусу Токтогулов Нурбек агайыбыз. Достор, силердин оюңарча жаштар үчүн интернет көбүрөөк пайдасын тийгизип атабы же зыянын тийгизип атабы? Ушул боюнча бир оюбузду айтып, кененирээк талкуу кылсак, Анда калуучулар келсиңиздер, бияка келип өзүңөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу агайлар, куш келдиңиздер биздин Расул Акрам Ислам институтуна. Жана ошону менен биргеликте мына өзүбүздүн студенттерди дагы бир ирет салам берип куттуктап өтөмүн. Негизи бүгүн биздин маселебиз ошол сеть тармактагы интернет. Бүгүнкү күндө азыркы ушул биздин заманада жаштарга кандай терс таасирин берип атабы же оң таасирин берип атабы деген ойго мен өзүмдүн жеке мындай бир пикиримди айтып кетким келет да. Мисалы, адам баласы биринчиден бул жашоого келген максатын унутпаса деген оюмду айткым келет. Негизи бул биринчи маселе. Биринчи, эгерде адам өзүнүн чыныгы максатын билип жашаса, анан ар бир колдонгон кандай буюму болобу, мейли ал сеть тармакта интернет болсун, башка болсун, анын оң таасирин жана терс таасирин баарын өзү ылгап неме кылып алат. Негизинен алганда бүгүн биздин жаштарыбыз балким илим жактан бир аз суусап атабы, же кандайдыр бир мисалы ата-энелердин же бир кайдыгерлиги болуп атабы, же болбосо балким биз бир аз чоңдордун осуят насаатына бир аз муктаж болуп атабызбы, айтор кандай болбосун, бүгүнкү күндө мен айта турган нерсем бул интернет тармагы балким жаштарга пайдасынан балким зыяны көбүрөөк болуп атабы деген оюмду билдиргим келет да. Анткени ар бир адам ошону колдонгонго чейин мисалы бир катар мисалы түшүнүп алса, кайсыл жагын жакшы тармакка колдонсо болот, кайсыл жагын жаман тармакка колдонсо болот. Анын үчүн бизге ошол ата-энелерибиздин жакшы үгүт насааттары керек. Анысыгар бизге билим дагы керек да. Билим болсо мисалы ошонун мисалы түпкү нерсесин түшүнсөк, балким биз үчүн бул нерсе балким пайдалуураак болобу деген нерсени айтып кетким келет. Кээ бир ошол инсандар, баягы билимдүү инсандар бар да, 2ден 3дөн диплом бар, бирок жаштар эмес, чоңдор деле ошол интернетке киргенде баягы убактысын туура эмес пайдаланып, анан мындай өзгөчө убакытты урдатып койгон учурлар бар да. Туура эмес нерселерди көрүп, же туура эмес сайттарга кирип, ошолорго пикириңиз кандай? Мен ошол жана алдында айтып кеттим го. Негизи эле ошол эгерде жакшы тармакка колдоно билбесеңиз, өзүңүздүн ошол бир пайдалуу өмүрүңүзгө бир пайда бере турган нерсеге колдоно билбесеңиз, анда биринчиден убактыңызды жоготуп атасыз, экинчиден ден соолукка зыян болуп атат, анысыгар бир зыяны көбүрөөк болуп атат да. Мен ошол айтар элем, эгерде биз ушул нерсени жакшы пайда жагына аракет кылып колдоно турган болсок, балким бул бизге пайда алып келеби деген ойду айткым келет. Интернеттен алган билим менен китептен алган билимдин силерге таасири канчалык деңгээлде деп ойлойсуң азыркы жаштарга? Мисалы, илимди эгерде бир агайды кармап, же болбосо бир устатты кармап, өзүнүн алдында олтуруп, китепти ачып олтурган, бул такыр башка нерсе да. Өзүңчө интернетти туура интернеттен деле пайдалансаң болот. Бирок бир аз илимди алып, өзүңө бир аз мындай бир ак караны ажыратып алгандан кийин анан пайдалуу нерсени издесең болот деп ойлойм да менчи интернеттен кийин. Бирок башында биз сөзсүз агайлардын астынан өтүп, өзүбүз аракет кылып бир катар илим алууга балким биз үчүн ушул нерсе жакшыбы деп ойлойм. Агайлардын алдынан өтпөгөн жаштарыбыз бар да. Силердики баягы мындай Кудайга шүгүр, багыт, максат баардыгы аныкталган да. Ошондой жаштарга эмне дейсиңер? Азыр өзгөчө өтө актуалдуу маселе болуп атат, мисалы
интернети же Wi-Fi иштебей калса азынып өлгөндөр бар. Же болбосо туура эмес жолго баргандар бар, жанын кыйгандар бар. Мен ошол боордошторго жана мекендештерге мисалы ошентип ошол студенттерге баарына кайрылып айткым келет. Мен жана айттым го, биринчи эгерде ошол башында эле мисалы окуу жайга барардан мурун эле ошол ата-энелер өзүбүздүн балдарыбызга мисалы үйрөтсө да, келген ошол мисалы жашоодогу максатын, эгерде адам өзүнүн жашоодогу максатын түшүнсө, анда сөзсүз ар бир колдонгон тармагын жакшы жакка колдоно алат деген мен ой пикирди айткым келет. Саламатсыздарбы? Мен негизи жеке оюм жаштарга интернеттин пайдасы да бар, зыяны бар. Мындайча айтканда 50-50ге. 50-50 зыяны көп же пайдасы көбүрөөк деп айта албайм. Анан пайдасы зыяны кандай? Зыяны мисалы азыр жаштар көп Instagram анакасы кирип жатпайбы? Киргенде лентадан ушундай көптөгөн массовый информация көп келет. Ошо поток информациянын адам мээси бардыгын эсеп алууга аракет кылат. Ошо натыйжасында мээге информация толуп ашыккандан кийин өз алдынча анализ жүргүзө албай калат, ойлоно албай калат. Чыкында зени мокоп калат деген сөз. Ошонун натыйжасында интернетке көп керек себептен мээ иштебейт, өз ой жүрүтө албайт. Анан интернет не десе ошону кылып калат. Өз алдынча анализ кыла албай калат. Сиздин социалдык тармактарда аккаунтуңуз барбы? Катталгансызбы сиз кайсыл бир сайттарда? Мен өзүм Инстаграмда, WhatsApp'та, анан Одноклассникке катталган. Ошол катталып атып, анан кийин ошол жактан кандай бир нерселерди өзүңүзгө алсам дейсиз? Мисалы, ошол Инстаграмдан, Одноклассники, Фейсбукты алабызбы? Өзүңүзгө эмнени издейсиз? Жакшы жактарын айтсаңыз. Жакшы жактан мисалы Одноклассникта, Инстаграмда айтканда кээ бир илимий группалар бар. Ошолорго подписаться кылам. Ошондон кээ бир пайдалуу информация келет. Анын деле өз өлчөмдө в меру мындайча айтканда колдонуш керек да. Эгерде өз өлчөмүнөн ашык колдонгондо бул өтө көп зыяны бар. Рахмат. Алла разы болсун. Кош келипсиздер. Кош келиңиздер бизге. Соолугуңуз бериңиздер. Сиз өзүңүз социалдык тармактарда, Фейсбукта, Инстаграмда катталгансызбы? Мен әрине Инстаграм социалдыкка мен өзүм негизи отурам. Сиздин ал жака мындай колдонушуңузга эмне себеп болду? Эмне үчүн ал жака кирдиңиз? Мен ал жерге колдонгон себептерим бир жеринен доштарым бар, жакын адамдар бар. Ошолор менен бир кабарлашып, ушундай кылып турасың. Анан керек сайттар бар, мисалы маалымат алып турасың. Өзүң жакшы. Кандай керектүү жакшы сайттар бар? Кандайды жаштарга элге сунуштайт элең? Жакшы сайттар дегенде, мисалы өзүнүн ошол окуу ислам институттары, анан диний сайттар бар жакшы, ошол дамаллардын айткан сөздөрү, анан улуу адамдардын сөздөрү бар. Ошондой сайттарда көрөм да. Ошол сайттардын атын атай кетсеңиз, мына сайттар депчи. Ошол сайттардын аттарымы? Ошол сайттарын айтатын болсак, мисалы Расул Акрам, анан мисалы мудрые слова дейт, ошондой сайттар бар жакшы. Адамдардын чоң айткан сөздөрү, мисалы. Ушундай азыркы силердин көз караштар боюнча ушундай сайттарды жаштар көп көрөбү? Же жанагындай бузуку сайттарды көп көрөбү? Жок, негизи жаштар көбүнесе бузуку сайттарды көбүрөөк көрөт. Бирок жакшылар да бар. Энди азыркы себеби көбүрөөк көрөт дегенде бирөөнүн артынан кандай десем болот, жакшыраак көрүнүш келет да. Ошол жакшыраак көрүнүш келет, бирөө көрөт, ошол кандай десем болот. Ошол жаман жактар да бар. Жаман жактар дегенде бирөө мисалы ошол интернет үчүн өлгөндөр да көп, мисалы өзүнө кол салат, мисалы ошол жаман жактар ошол да. Интернет колдонбой эле койсо болобу? Арине болот. Интернет колдонбой койсо да болот. Мисалы китап окуп, ошол илим издеп, китап окуп, устаздардын арттарынан жүрүп, талим алып болот. Илгерки ата-бабаларыбыз ошол баягы интернет колдонбой эле, ошол учурда деле той болгон, ошол учурда деле ушундай билим алышкан, илим алышкан, бирок ошол учурдагы биздин ата-бабаларыбыз мындай жакшы жаратмандылык жасаган да. Анан азыр интернет бар колунда, бирок баарлашуу болбой калды да. Ата-энеси менен болсун, тууганы менен болсун, жакындары менен болсун, эмнеге мындай болуп баратат? Балким жанагындай
азыркы бир жаштар мындай менин көз карашымда бир вакуумда эле өскөндөй бир жаштар келатат да, бир жагын эле көрүп, тыйындын бир жагын көрүп, экинчи жагын көрбөгөндөй да. Анан эмне десе да айтып коюшат го, тиги улуу адамдарды алар караңгылар, эч нерсе билишпейт деп, атасын же чоң атасын же бабасын, ошондой жаштарга эмне деп айтат элеңер? Мындай жаштарга айтатыным, негизи жакшырагы булай билим алган дурусураак да. Себеби интернетте отурсаң көп зат негизи жалган да, көбүсү. Мисалы, мен өзүм ушул окууга келгеле көп заттар ашылды. Мисалы, илим алгалы адам негизи ашылат экен да. Кай жагынан болмасын, ойлоо жагынан болсун, адамдар менен ошол мамиле кылган жагынан болсун, устазды сыйлоо, чоңдарды сыйлоо, кичине урматтоо деген сыяктуу. Ал бул интернетте отура берсең, интернеттин зыяны ал убактыңды көп кетиресиң, ден соолук кетет, анан өмүрүң бошко кетет экен да. Жакшы. Саламатсызбы, сиздин аты жөнүңүздү айтып, анан кийин кайсы курс болуп калдыңыз, окууларыңыз кандай, ошол жөнүндө айтыңыз биринчи. Менин аты жөнүм Расулов Рухулла. 2-курс болуп калдым. Кайсы жактан болдуңуз? Панфиловка районунан. Рахмат. Чүйдөн болом. Рахмат. Интернет тууралуу сизде азыр түшүнүк барбы? Бар, интернет тууралуу түшүнүк бар. Интернетти өзүңүз колдоносузбу азыр? Жок, интернетке өзүм кирбейм. Интернетке көп кирбейсиң. Көп кирбейм. Сизге анын кереги деле жок деп ойлойсузбу? Жок, керек жок деп ойлойм, кереги бар. Азыркы заман ошол интернетти талап кылат. Анан интернеттин азыркы заманда кереги бар. Анан мурунку замандарда интернет жок эле, ошон үчүн колдонушкан жок. Ата бабаларыбыз. Менде сизге бир суроо да. Сиз өзүңүз интернетти колдонбосоңуз, кереги бар экен, кайсыл жактан мындай муктаждык сезип атасыз? Интернетти мен колдонбойм деген жерим жок. Интернетти көп колдонбойм. Аптасына бир жолу же 2 жолу кирип коем. Жетиштүү эле болот. Аз эмеспи? Жок, аз эмес, жакшы эле болот. Кээ бир жаштар ошол ушундай болот экен да, кээ бир жаштар түнү менен колдонот экен да, күндүз уктайт экен да. Анан убактыбыз жетпей атат дейт го. Андайлар өздөрү контролировать эте албайт да, өздөрүнчү. Өздөрүн башкара билишпейт. Тормозу кармай алган. Интернет өзү ошол зыян жактарын айтып кетсек, ошол түндө свет өчкөн учурда ошол светти өзүнө жакын коюп алып отурат. Ал биринчиден көзүнө зыян. Анан отурганда 3-4 саат без движения. Эч кандай кыймыл аракетсиз отурат. Ал деле зыян болот да ден соолукка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Куш келипсиздер биздин окуучубузга. Ошо Сиз азыр биринчи өзүңүз интернет колдоносузбу же колдонбойсузбу? Интернетти негизи 2 жылдан бери колдонгон эмесмин. Анан жакын арадан бери аптасына бир жолу же 2 жумада бир колдоно баштадым да. Колдонгондо кайсыл тармактарда конкреттүү айтканда эмнелерге колдонуп атасыз? Ошо колдонгондо биринчиден өзүмдүн дос балдар менен жашканга жана устаздар менен керектүү, мисалы үчүн сабактарыбызды билбеген нерселерди сурап, ошондой өзүбүзгө муктаж болгон нерселерди сурайбыз да. Интернеттин мисалы үчүн көп отурганда дагы зыянчылыгы бар да. Адам алаксып, мындай бир жумушу калып кетиши мүмкүн, же бир жака кечигип калышы мүмкүн. Өзү мындай интернетке көп отурганда адам белгилүү болот да ошол интернетте. Интернеттен эмне алыш керек, эмне албаш керек? Интернетте мисалы үчүн пайда жагын алса болот көбүрөөк. Пайда эмнелерди алабыз? Мисалы үчүн чоң аалымдар сүйлөйт, жогорку кеңеште депутаттар сүйлөйт. Ошолорду мисалы үчүн эмне маселе жөнүндө сөздөрдү талкуулап айтып атат, ошол жөнүндө билип алып, мындай кылса болот экен, мындай кылбаса болбойт экен деп ошол жерин алсак болот көбүрөөк. Азыр айтыңызчы, интернет тармактарындагы маалыматтарга ишенип болобу? Сиз өзүңүз ишенесизби? Мисалы азыр канча деген интернет сайттар бар, тармактар бар, алар бир маселелерди жазып чыгат. Сиз көп ынайсызбы? Мисалы үчүн андай нерселерге мындай 50-50 болот да. Кээде ишенем, кээде ишенбейм. Ар кандай ишенбей турган жерлери да бар, мындай далилдеп келгенде. Мындай ишене турган жерлери да бар. Рахмат сизге. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Жеке мен атым Жакып, мен атым Расул Акрам Ислам институтунун 3-курс курсунун студенти болом. Мен интернет боюнча оюм негизинде бардыгы эле азыр пайдасын айтып атышат, зыянын айтып атышат. Бирок мен жеке оюм, меники бирок эми ката да болуп калышы мүмкүн, албетте. Көбүрөөк зыяны бар деп ойлойм мен, көбүрөөк зыяны бар. Неге дегенде азыр информацияны деле тезирээк алабыз деп айтып атышпайбы жанатан бери. Ошону деле эгер жакшылап карап
тереңирээк ойлонуп карап көрө турган болсок, ошол информацияны деле сен чукубайсың да, көп артынан түшпөгөндүк себептен аны бат эле аласың дагы. Орусча сөз менен айтканда легко доступный болуп калат дагы. Ал нерсе сенин башыңда зээнде калышы өтө кыйын болот. Бат эле учурда бир жуманын ичинде аралыгында сакталышы мүмкүн дагы, кийин кайра бат эле эсиңен чыгып калат да. Илгеркилердин эмне үчүн эсинен чыкпайт? Мисалы, биздин тайкелерибиз көп союз учурунда окуп калгандардын байкасак, ошол өзүм деле двоечник болуп, троечник болуп окугам деп айтышат, бирок азыркы учурдагы атышниктерден караганда жакшыраак билет, эсинде жакшыраак сакталган. Неге дегенде анын бир себеби бар, мен өзүмдүн оюм ошол, бир себеби өздөрү алар китептен издеген, аракет кылган, издеген. Баягы сен алдыңдагы нерсе даяр турган нерсе болсо, сен аны баркында билбейсиң, кыргыздын дагы колдо бар алтындын баркы жок деген сөзгө дагы толугураак. Ушул азыр баягы ушундай бир маселе бар да, жанагы мугалимдер айтып атат да, мугалимдер, ата-энелер, мисалы, ошол азыркы биздин балдарыбыз мындай ойлоно албай калды дейт да. Анткени баардыгы интернеттен алат, курстук иш болсун, дипломдук иш болсун, жанагы керек болсо, жанагындай илим жактаган биздин атуулдар дагы ушу интернеттен алып эле баягы шапкасын, башкасын өзгөртүп эле коюп берип коюп атат. Анан мугалимдер деле билет. Ойлоно албай калды. Балким анда бул зыян жагы көп экен да. Ооба, сиздин сөзүңүзгө да кошумча ошол университет жөнүндө да айтканбыз. Биз да университетте окуганбыз. БГУ университетинде 2 жыл окуганмын. Ал жерде деле ошондой задание, курстук иш берсе деле, реферат берсе деле, кандай болбосун, сразу интернетке барасың да, чыгара каласың. Жеңил да. Жеңил, даяр. Анан бул жакта андай жок. Бул жакта андай нерсе жок. Изденесиң, ойлоносуң. Эң биринчи биздин устаздар да ушундай жакшы, тажрыйбалуу, жакшы устаздар. Эң биринчи баланы баягы ойлонуп, өзүң изилдегенге, кандай оюң бар деген нерсеге түртөт. Анан кийин барып ойлонуу натыйжасында анан барып балким интернеттен караш мүмкүн. Анан эсте калышы дагы көбүрөөк ыктымал болот да. Жакшы, анда устаздын оюнду укпайлы, устаз баягы мынакей азыр сиздердики башка окуу жайларга салыштырмалуу баягы изденген ушундай балдарды атпайлы. Анан ушул балдарды азыр мектептерде ушундай көйгөй болуп калды. Мисалы, айрым мектептерде Wi-Fi болсо, окуучулар ошол жака көчөт экен да. Анте ал жакта интернети бар депчи. Анан интернет жок, кандай колдонот, айынабы же жумасынабы кандай, бул балдардын ушул баягы келечеги жөнүндө айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ат-тахирин ат-тайбин. Амма баъд, ушу силердин теле долбооруңар биздин институтка келип, бул көргөзмө менен тартып атканыңыздарга бизден чоң рахмат. Жана да куш келипсиңер. Бул маселени козгоордон алдын биз ушул ар бир нерсенин өзүнүн маданияты болот. Ошол нерсени түшүнө билишибиз зарыл. Мурун мисалы интернет жок убакытта деле азгыруу деген нерсе болгон. Бул азгыруу ошол биздин баш Адам алейхиссаламдан бери келаткан маселе. Адам баласын азгырам деп баягы шайтан сөз берген, алдыңан, артыңан, үстүңөн ар кайсыл мүмкүнчүлүк болгон жердин баарынан азгырам дегенчи. Ошондо интернет жок убакытта мисалы гезит болгон. Жакшы гезиттер чыкчу, адамдар окуган. Ошол эле убакытта жаман гезиттер деле чыккан, бузукулар. Аларды деле өлүп талып сатып алышып акчага, ошону дагы күнү түнү керек болсо ошол таң атканга чейин окуп чыккан күндөр болгон. Жанагы эле ошол чыракты жагып алышып, ошол гезитти окуганда деле көздөрү ооруп, жана да башка бир зыянга учураган ал убакта деле. Бүгүнкү күндө деле ошол маселе болгону, гезиттин ордуна бүгүнкү күндө интернет чыгып алды. Интернетти деле эгерде биз ошондой маселеди, ошондой жол менен колдоно турган болсок, анда албетте зыян болот. Андыктан мурункулар ошо китеп окуунун маданияты болгон. Китеп окуунун, жана дагы гезиттин, жана башка нерселердин, бардык эле нерседин өзүнүн маданияты болгон. Жада калса ошол биз кыргыз эли жылкы менен көп алектенебиз. Ошол жылкы менен деле алектенгенде, бакканда деле өзүнүн маданияты болот. Күнү түнү аны деле минип алып жүрө турган болсок, ал деле өзүбүзгө деле зыян, атыбызга деле зыян болот. Ал эми өзүнүн ошол маданиятыга ылайыктуу колдоно турган болсоңуз, анда ал жерден башыңыз көтөрүлүп, барктуу адам болуп,
бул баягы толубай сынчы экен деген сөздөргө каласыз. Өзүнүн жылкысын жакшылап таптап, анан кийин элге көргөзүп дегендей. Ошол сыяктуу бул интернеттин да маданиятын колдоно билишибиз керек. Ошону өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Кандай колдонсок болот жана кандай колдонгон болбойт деген маселени. Жана айта кетишпеди, мисалы интернеттин өзүндө зыян бар деп, мисалы баягы көз ооруйт жана дагы башка нерсе деп, анан ошол эле кезде пайдасы бар деди. Мисалы чоң адамдардын сөздөрүн колдонобуз деди, угабыз деди. Жөнөкөй эле мен ошол силердин долбооруңарга суроо берейин. Азыр мына тарткандан кийин бизди тартып туруп чыгарасыздар да туурабы? Ошону кайсыл жол менен таратабыз дейсиздер? Баягы эле телевидение же болбосо баягы эле интернет менен. Эгерде телевидение же болбосо интернетте зыян бар болгон болсо, силер ошол зыян бар деп айтып алып, анан сиздин өзүңүздүн сөзүңүздө дагы зыян болуп калып атпайбы? Мындайча айтканда, биздин кылып аткан ишибиз зыяндылык токтотуш болуп атат, бирок ошол зыянды токтотуш максатында өзүбүз зыян жолу менен бараткан болуп атабыз да. Эгерде мындан зыян бар дей турган болсокчу. Андыктан бул жерде интернетте эч кандай зыян же болбосо пайда жок. Балким өзүбүздүн колдонуубузда. Ошол эле мисалы азыр биздин могу тартып аткан долбоорубузду көрүш үчүн жакшы бир маданият менен көрө турган болсок пайда болот. Ошол эле телевидение аркылуу, ошол эле интернет аркылуу. Ал эми биздин да мисалы өзүбүздүн сайтыбыз бар, мына институттун өзүнүн сайтында көптөгөн жакшы баяндар болот, сабактар болот, жана да башка макалалар болуп атат. Ошол жолду деле биз жакшы дин элге жетсин деген максат менен чыгарып атабыз. А эгерде интернет зыян дей турган болсок, ошол зыян жолу менен биз жакшы нерсени жеткизген болуп калып атабыз да. Ошондуктан бул жерде айта турган сөз, интернетте зыян деген нерсе жок. Балким ошонун колдонушулукта зыян бар. Кантип колдонобуз? Күнү түнү колдонушат, жатып алып, өзүңөр айтмакчы светти өчүрүп алып, телефондун немеси менен көрүп атышат. Калаган жерине кирет. Ал жерде жакшысы бар, жаманы бар. Андыктан бул нерсе контроль менен болуш керек, жана маданиятты үйрөтө билишибиз керек. Биринчиден ошол үй бүлөдө ата-эне милдеттүү ошо балдарына ошол нерсени үйрөтүштө маданиятты. Экинчиден биз мынакей окуу жайларды да түшүндүрө билебиз балдарга. Мен эч качан каршы болгон эмесмин интернетке. Интернетте балким айтам, ар бир талаба, ар бир студент бизде өзүгө жараша бир сайт жасасын деп айтам балдарга. Ал сайтта эмне кылабыз? Ал сайтта мисалы биз өз динди айтып атабыз. Мисалы динди айтып атабыз. Ислам дини эң туура дин. Хоп, эң туура дин экен. Ошол тууралуу макала жаз. Ар бириң ошол тууралуу макала жазып туруп, ар бирибиз мисалы 500 студент бар болсо, 500 студенттин баягындай порталы бар болсо, же болбосо сайты бар болгон болсо, ошол макаланы киргизген болсо, кайсы бир жерде бир киши Мухаммад деп жазса, канча деген макала чыгып калып атат. Туурабы? Эми ошол кишиге ошол информация жетип атат. Эми биздер албетте ал нерсени илгеп, туурасын жазышыбыз керек. Ал ошону кылбагандык себебинен башкалардын баягы дин бузукулардын, же болбосо баягы динге каршы чыккан адамдардын, бурмалаган адамдардын сайттары Мухаммад деп жазсаңыз, ар кайсы нерсе чыгып калып атат. Ким? Мухаммад ошондой адам өлтүргүч жана дагы башка деген маселелерди көтөрүп атышпайбы? Дин, ислам динин жаман көргөзүп отурат, туурабы? Андыктан биз ошентип баягы бул жерде зыян бар деп артка тартынган себебибизден булардын өркүндөгөн учуру болуп атат да. Ошого биздер мынакей жакшы окуп туруп, ошол биринчиден илимди абалкы булагынан алып туруп, анан кийин ошол нерсени эгерде бүгүнкү мурун мисалы жана айта кеткендей гезит менен тараткан болсок, Бейиш деген мисалы гезит бар эле убагында, ошондой нерселер менен тарата турган болсок, бүгүнкү күндө мынакей интернет чыгып атат. Ар бирибизге сайт ачып алсак, ошол сайтыбызда ошондой жакшы сөздөрдү жазып туруп жиберген болсок, анда иншалла бүгүнкү күндө интернеттин пайдасын көрөбүз. Эми дагы бир маселе айта кетсем, баягы ата-эне көзөмөлдөш керек деген кепте баягы Куран маселесиге кире турган болсок, Куранда Аллах Таала мындай деген аяты бар. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Баягы бала ата-энеси өтүп кеткенден кийин ошо эки ата-энесиге дуа кылып отурат. Кудайым,
жараткан ушул менин атамды энемди кандай мени тарбиялаган болсо ошондой кылып туруп сен аларга мээримдүүлүк көргөзгүн, аларды кечиргиниң, аларга өзүңдүн баягындай кечиримдүү болушуңду суранам деп атабыз да. Эми караңыздарчы, менин ата энеме кечирим сурашлыктын шарты эмне? Шарты кандай мени тарбиялаган болсо кичинекей кезимде дейт. Көрдүңүздөрбү? Кичинекей кезинде баягы ар бир ата бала, ата менен эне өзүнүн баласыга тарбия бериштен максат ушул бала мага дуа кылат. Мени кандай тарбиялаган болсоң ошондой кыл депчи. Эми баласын болсо, бул болсо эч качан көңүл бурган эмес. Баягы өзү телефонун карап алып эле неметкен баласы келип алып апасыга же атасыга ата мен менен ойночу же болбосо мындай кылчы деген болсо, ошол кезде жон туруп турчу атам, балам, көңүл бурган эмес. Буну бүтүрүп алайын, бул жумушум бар, бул тигиндейим бар, тигиндей мындай деп ар кандай шылтоонун негизинде балага көңүл бурулган жок. Эми ошол бала ата энесиге өтүп кеткенден кийин дуа кылып отурат. Кандай мени тарбиялаган болсо ошондой кыл депчи. Мындайча айтканда мага көңүл бурган жок, сен дагы Аллахым буларга көңүл бурба деген сөздү бул жерде туюп отурат да. Ошондуктан биздер маяки интернет дегендин бир жагы зыяны ошол болуп отурат. Эгерде маданиятсыз колдоно турган болсок, өзүбүздүн акыретибизге зыян болуп атат. Ошондой эле биз өзүбүздүн балдарыбызга көңүл бура албаган сыяктуу Кудайым Аллахым ошондой мамиле кылат. Неге дегенде бул жаш баланын дуасын Кудайым ошол кыяматка чейин Куранга киргизип койду да. Бул аят кыяматка чейин болот, балким кыяматтан кийин дагы бар. Эми ошол аяттын маңызы ушул болду. Эгерде акыретте жакшылык каалай турган болсок, өзүбүзгө эле биз балабызга жакшы мамиле кылышыбыз керек. Жакшы маданиятты үйрөтүшүбүз керек. Ошол интернеттен биз кутулуп кете албайбыз. Бул балким биздин жашообузга кирип алды. Эми болгону ошол интернет менен колдонушулуктун жолун үйрөтүп кое турган болсок, иншалла акыретибизге жакшы бир пайда тиет. Иншалла айтар сөзү ушул. Жаштар биз интернетте кандай колдонушубуз керек? Азыркы бүгүнкүдөн жыйынтык чыгарып, эми биз мындай кылып колдонсок, бизге аябай жакшы болот деп бир өзүңүздүн сунушуңузду айта кетсеңиз жаштарга. Бизде алдыда өзүбүздүн устат аябай жакшы маанилүү сөздөрдү айтып өтүп кетти да. Бул мен ойлойм, балким ушул мындай бир илимий негиздеги бир жыйынтык аябай бир таасирдүү бир сөз болду десем жаңылышпаймынбы. Мен ушудан улам эми дагы бир айткым келет да, бир сөзү жеке бул өзүмдүн ошол жыйынтыктоо бир сөзүм. Бизде улуу бир даанышман айткан экен. Улуу даанышман. Бул жашоодо эң кымбат бул убакыт. Биз дагы жана айтып жүрбөйбүзбү кыргызда? Бул убакыт алтындан да кымбат депчи. Эми жанагы даанышман айтып атат. Бул дүйнөдө эң кымбат бул убакыт дейт. Бирок айтып атат, ошол убакыттан дагы кымбат нерсе бар деп атат. Убакыттан дагы кымбат нерсе бар. Биз кызыктык да, ал эмне болду экен? Убакыттан дагы кызыктуу. Ошол убактыңды илим, билим менен өткөргөн убакыт бул эртең тиги дүйнөдө дагы, бул дүйнөдө дагы өкүнбөй турган ушундай бир убакыт болуп бере алат дейт да. Ошодон улам мен айтайын дейм, жана айттым го, эгерде ошол адам баласы өзүнүн бул жашоодогу толук өзүнүн максатын түшүнө билсе, ар бир колдонгон нерсесин жакшы жакка колдоно алат деген ой пикирди бергим келет. Рахмат. Жакшы. Айтчы Тасыр, сиз дагы ушул интернет тууралуу оюңду билейин. Окча айтайынбы? Интернет был создан более миллионов лет назад, но не в той сфере, не в той форме, как мы его видим сейчас. Также хотелось бы сказать, что интернет стал сейчас более таким нейтральным. То есть люди могут извлекать из него полезную информацию, да? Зарабатывать им. Некоторые делают на этом вовсе даже бизнес. А некоторые используют его неправильно. То есть погрузились в этот мир и не могут из него выйти. В последнее время, может, даже люди видят телефоны чаще, чем глаза своих матерей, потому что они, получается, погрузились в этот мир. Ну и бывают те же люди, которые зависимы от этого, да?
Ну, допустим, если они продвигают свой бизнес и так далее, да, и какой-нибудь, допустим, хакер взломал его аккаунт, да, то они начинают расстраиваться, у них уже все идет не по плану, да, и получается, что они все же, хоть и устраивают бизнес, но они зависимы от социальных сетей, допустим. Так что я вот лично отношусь к интернету нейтрально. Нейтрально. Сам используешь, да? Я сам использую интернет, также социальные сети, почти что все. Почти все. Тебе помогает? Ну, я сам зарабатывал на этом, так сказать. Было дело. А как ты считаешь, там халяль будет, если ты зарабатываешь денег? Ну, смотря каким образом. Некоторые, допустим, занимаются взломами аккаунтов, DDoS-атаки, фишинги, да, и тому подобное. Конечно же, это неправильно, так как получается, человек сливает в чужую информацию, так сказать. И, конечно же, это нехорошо, допустим, если ты прочитаешь чужую информацию и тому подобное. Спасибо тебе большое. Ну, также хотелось бы добавить то, что вот в общем и бывает положительные стороны интернета. Допустим, вот мы можем, как я говорил, продвигать бизнес, да, и, допустим, мы можем просто помогать людям, да, вот бывает, допустим, в интернете положительные материалы, но многие люди не знают другую сторону интернета. То есть сторона интернета, которая недоступна обычным людям. Она доступна только, получается, таким более продвинутым людям, которые, так сказать, на уровне хакера, да? Я лично сам о них слышал, и лично сам о них знаю, и могу сказать то, что мы пользуемся интернетом не полностью, то есть мы не знаем другую его сторону. Спасибо тебе большое. Assalamu alaikum. Біріншіден ошол сөздің башында интернеттің тарихына жана ал эмне үчүн чыккан деген максатка бир токтолуп кетсем. Интернет өзү 1957 жылы Америка тараптан мамлекетти коргоо кызматкерлери тарабынан туура информация, туура маалымат алмашуу максатында интернет өзү негизинде ошол убактан өтүп келген да. 1990 жылы болсо ал ошол интернет дүйнөлүк тармак деп аталып баштаган, всемирная сеть депчи. 1992 жылы уже дүйнөгө полный тарап баштаган. Кыргызстанга болсо 95 жылы келген интернетчи. А уже 99 жылы болсо ошол интернеттерге кээ бир мамлекеттерде, мисалы Египет, Дубай деген мамлекеттерге, мисалы ошол сыяктуу мамлекеттерде интернеттин сайттарына, кээ бир сайттарына чектөө киргизилген да. Ошондон түшүнсөк болот. Демек ошол 99 жылдан баштап эле, ошол жылдардан баштап эле, 20-жылдардан баштап эле интернеттин ичинде туура эмес жана жакшы эмес маалыматтар тарап баштаган. Элдерге жайла баштаган да. Ошол учурда сайттарды жапкан аларчы. Менин сунушум, ошол мамлекетке сунушум, интернеттеги болгон туура эмес сайттарга чектөө койсо дейм да. Ошол сайттарга чектөө коюп, и анан дагы бизде мындай болуп калат, ошол адамдардын көпчүлүгү эле, бардыгы эмес, эми көпчүлүгү эле интернеттен чыга албай эле эртеден кечке, мисалы 24 саат болсо 24 саат да. Жандаларга көңүл бурбайт, интернетте жүрөт постоянночу. Мына ошол нерсени мындай айтканда живой общениедан алар алыстап кетип атат, адамдарчы. Ошол нерседен арылуу үчүн аз бизде безлимит интернетчи. Ошо безлимитти лимиттүү кылып койсо да. Анткени лимиттүү болгондо өздөрүнө керектүү маалыматты алат дагы интернетти жабат уже. Өздөрүнө зарыл болгон маалыматты алып интернеттен уже чыгат да, интернеттенчи. Көбөйтсө дейсиң. Эми ошо лимит кылып койсо эле жетиштүү болот деп ойлойм да, ошолчу. Мына ошол себептен ошо өзүнө керектүү маалыматты алат, жана дагы убакытын текке кетирбейт дагы, мамлекеттин өнүгүшүнө күчүнө дагы салым кошобу деген оюм да. Өзүм жеке пикиримчи. Жакшы экен. Рахмат. Менин атым Канат. Мен интернетти негизи 70% колдойм да. Анткени азыркы биздин бир күндүк жашообуз бат эле тез эле өтүп кетет да. Мурда ата бабалардын бир күндүк жашоосу берекелүү болгон да.
интернет жок болсо ошон үчүн алар көп нерсеге жетишип алган. Азыр биздин бир күндүк убактыбыз тез өткөнүнө байланыштуу биз интернет жок деле жумуш бүткөрсөк болот, а бирок убактыбыз мындай берекелүү эмес болуп тез өтүп кетет да. Ошон үчүн интернет менен бүткөрсөк тез бүтөт да. Анан мен мисалы азыркы жашоо баардыгы эле интернетке байланышып калган да. Анан ошон үчүн мен интернетти колдойм да. Анан ар ким өзүн өзү контролдоп билсе эле интернетти туура жакка байланып кетсе болот. Интернеттен неме Жармабек менен Бозогүл таанышып үйлөнсө болобу? Негизи интернет менен таанышып үйлөнүү кыйын да. Анткени ал адамдын көргөн жоксуң, интернетте мисалы айта албаган нерсеңди деле айта бересиң да, агачы. Мисалы бетмет жолуга албайсың. Бетметтен айта албасаң, интернет менен айта аласың да. Ошон үчүн калпайтып коюшу мүмкүн да ошол адам. Адамдын ички дүйнөсүн мындай качан гана жолугуп сүйлөшкөндө гана биле аласың да. Интернет алдап коет. Ошол жери калган 30% ушул начар жактарына башлап. Рахмат. Азыр бул интернет 57-жылдан бери пайда болгон болсо, ошол андан мурдагы жыл менен азыркы биздин убакыт эки башка да жашообуз. Азыр интернет бул только биз зыян жагына карашыбыз, бул бизге туура эмес болуп калат деп ойлойм. Себеби интернетти бул пычакка салыштыра турган болсок, ар бир адам пычакты иштеткенде, аны жакшы жакка иштете турган болсо, сөз анын пайдасы тиет да. Эми ошол эле пычакты жаман жолдорго иштете турган болсо, анын ошол адамга кандай өзүнө бир чоң зыяндар тиет. Ошол боюнча интернет азыркы заманда колдонуу кандай жакшы жолго иштете турган болсо, анын пайдасы көп деп ойлойм. Рахмат. Кеңиз. Ассаламу алейкум, айлар жанагычылар. Мен өзүмдүн жеке оюм бул интернетке кандай десем, үй бүлөдө балдар жаңы чоңоюп келатканда эле ата-энеси ошо балдарына жакшы тарбия берсе эле, кийинки чоңойгондон кийин адам ошо интернетти колдонгондо жакшы жактара колдонот деп ойлойм. Анткени азыркы учурда көп эле үйлөрдө, көп эле адам баласынын үй бүлөсүндө бүттүк адамда, ар бир адамда телефон бар. Мисалы үй бүлөдө 6 адам болсо же 5 адам болсо, ар бир адамдын колунда телефон бар да. Кандай десем, ата-энеси үйдөн жумуштан чарчап келе турган болсо, үйгө балдары бар телефон чуктап отурган болот, же болбосо бир жумуш жасаса, ал жумуш аткарылбаган болот. Ата-энеси ал балдарына ачууланат, же болбосо кээ бир үйлөрдө ачууланбайт эле, анткени өздөрүнүн колдорунда телефон бар да. Ар бир өздөрүнүн иши менен алек болот дагы, анан кийин ата-энеси балдарына да карабайт, анан кийин балдары ошол себептен мындай жаман жолдорго барат деп ойлойм. Анан кийин кыргызда жакшы макал бар, убакыт учкан куш сыяктуу деген сыяктуу, кандай десем, адам баласы интернетке көп олтурат, анан кийин пайдасыз нерселерди көп көрөт, анан кийин убакыт өткөндөн кийин, чоңойгондон кийин адамдын мээсине мындай кандай десем, кийинчерээк убакыт көп өткөндөн кийин, жаш көбүрөөк өткөндөн кийин ошол адамдын эсине келет, ошол адам өзү эсине келет. Мен ушу интернетти туура эмес жакка көп колдонуп турмун, убакытты туура эмес нерсеге көп өткөзүптүрмүн. Мен ошондо интернетти жакшы жакка колдонуп, же болбосо ошо интернеттин ордуна мен китеп окусам, же болбосо бир окууда окуй турган болсом, мен жакшы иштерге жетишмек экенмин деп ойлойт да. Ошондуктан адам баласы өзүн өзү өткөн нерсесин, өткөнкү кылган нерсесин ойлоно турган болсо, эстей турган болсо, өзүнө контроль кыла турган болсо, мен кече күнү эмне кылдым деп өзүн өзү контролдой турган болсо, адам баласы жакшы иштерге жетишет деп ойлойм. Мен атым Орозбеков улан, Талаш шаарынан болом. Мен баарыбыз айтып кеткендей эле ошо интернеттин зыян жана пайдалуу жактарын айттык. Ошо мен ошо азыр интернет деген эле баарыбыздын оюбузга Instagram чөт да. Анткени ар бир канча деген миллиард кишилер ушу Instagramды колдонот. Эми ошо Instagramды дагы зыян жана пайдалуу жагы болот да. Ошонун пайдалуу жагын айткым келет да. Себеби деген азыр баарыбыз билебиз, бир лентаны киргизгенде ага канчалык лайк көп болсо, ошо реклама болуп таралат да, ошол нерсечи. Азыр биз ошо эмнелер көп болуп таралат, ошо жаман нерселер бар көп болуп таралат да, ама исламдык чөйрөдөгүлөр көп таралбайт. Бул жерде окуганыбызды ошо окуп, анан ошолор билип, анан мындай ислам чөйрөдөгү нерселерди киргизсек, аларга элдер лайк баса, алар таралат да. Ошонун себебинен башка бир динде маалыматы жок динге кириш мүмкүн деген ойдомун да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен жана дагы айткан оюмду да кошумчалап, анан жыйынтыктап айтып кетсем, мен башында айттым, интернеттин негизи пайдасынан менин оюмча зыяны көбүрөөк болот дедим. Анткени статистика бир-эки жерлерден көрүп окуп калдык. Мисалы, жандай туура эмес сайттарга секундасына 128.204 адам секундасына, муну да бир жолу эске алып коюңуздар, секундасына бирдей кирип отушат да.
бул жагын эске алчу болсок да. Анан дагы мисалы туура колдонуу, тарбияны туура беришибиз керек, ата эне мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегендин дагы бир жагын айтсам, мисалы сиз жаш балаңыз болсо, столго бир кооз, мындай гүл же да бир кооз бир буюмду койсоңуз, ал балаңыз сөзсүз аны барып тартат. Жок, балам муну тартпа, болбойт деп сиз айтып койсоңуз да, ал бала эмне кылат? Ошону именно тартып көрөт. Көрүп, сындырып көрмөйүнчө, аны тажрыйба жүзүндө көрмөйүнчө ал канааттанбайт да. Ошондуктан мен дагы курсташымда айтып кеткендей, ошо 1999-жылдардан баштап кээ бир өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген, мисалы Иран, Саудия, ошого окшогон Египетке окшогон өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген, мисалы ошондой туура эмес сайттарды чектеп, мисалы 18+ деген сайттар болсо, ошолорду чектеп бизден жаш, биздин темабыз да өзү негизи ошол болот, интернет анан жаштар болот. Азыр биздики аралашып кетти да. Көбүрөөк чоң курактагылар туурараак колдонушу мүмкүн, а жаштар көбүнесе туура эмес эле колдонот негизи. Ошого мен бул статистикаларга таянып, ушундай баягы тарбия берүү жолундагы ыкмаларды деле карап көрсөңүздөр ошондой болот да. Сөзсүз түрдө ал нерсени көрүп көрүшөт, анан ошодон чыга албай бардык нерседен артта калып зыяны көбүрөөк болуп атат. Эгер биз ушул түрдө азыр интернетти колдончу болсок, албетте мен оюмча зыяны көбүрөөк. Эгерде чектөөлөрдү киргизип, баягындай сайттарды жок кылып чектесек, анда пайдасын тапсак болот. Пайдасы албетте бар. Анда эмесе сөздү бүгүнкү теманы жыйынтыктоо үчүн Акрам Ислам университетинин окутуучусу Нурбек агайга сөз берсек, агай өзүңүз жыйынтыктап бардыгын толук түшүндүрө кетсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми албетте жана ар ким адам өзүнүн оюн айта билген, бул эң туура информация болуп эсептелинет ошол кишинин өзүгө. Жана дагы башка адамдар эгерде ошону туура деп кабыл кылган болсо, ал дагы туура болуп эсептелинет. Эми негизинен жыйынтык ала турган болсок, ал интернеттен пайдасы жана дагы зыяны бар экендигин көрдүк. Болгону ушул колдонууда жатат. Качан пайда көрөбүз? Эгерде туура колдонуп, туура багытта колдоно турган болсок, анда пайдасын көрөбүз иншалла. Ал эми ошол чектөөсүз же болбосо баягы көзөмөлдөөсүз эгерде колдоно турган болсок, туура эмес жактарга колдоно турган болсок, албетте анын зыяны ачык көрүнүп турат, зыяны бар экендигин. Ошондуктан бул нерсени колдонбой коюш мүмкүн эмес бүгүнкү күндө. Коомдук чөйрөдө жашагандан кийин бул нерсе зарыл болуп отурат бүгүнкү күндө. Жөнөкөй эле азыр мисалы биздин төлөмдөрдү төлөй турган болсок, баары деле ошол интернеттен колдонуп атабыз. Телевидение деле бүгүнкү күндө ошол жака өтүп атат. Жана дагы башка нерселер. Болгону ошол нерсени пайдалуу темалар менен толтурушубуз зарыл биринчиден, анан кийин аны колдонушту элге жайылтып, элдин арасында ошонун маданиятын үйрөтүшүбүз керек. Биринчиден ошого чоң өбөлгө кошо турган бул телевидение болуп эсептелинет. Себеп дегенде баардык элге жеткизишлик оңоюраак болот. Эми силердин мындайча айтканда милдетиңер өтө аргын болуп отурат. Жана ошол керек болсо ушул кандай колдонушубуз керек деген бир теманы ачып туруп, эгерде ошол жөнүндө маселе козгой турган болсок, дин чөйрөсүнөн дагы жакшы бир ойлор, пикирлер айтылат. Жанакы айта кеткен аяттын негизинде деле бул өтө чоң бир бизге өбөлгө жана да ошол жол көргөзмө болуп эсептелинет, кандай колдонушубуз керек. Иншалла бул нерсени биздин коом чөйрө жакшы кабыл кылат деген ойдобуз иншалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, биз ойлойбуз, азыр жаштардын оюнан жакшы нерселерди алып, ошол колдонгондо интернетти 100% жакшы жагын колдонуш керек. Интернетке бир жакшы нерсе киргизсек, жалаң 100% жакшы нерсе киргизгенге аракет кылыш керек да. Жанагы жакшыны жакшы десек көп болот да. Анан ошондуктан мынакей азыр устаз дагы жакшы маселелерди айтып өттү, ошого амал кылыш керек. Анан азыркы биздин жаштарыбыз өкүнүчтүү жери ата-эненин астында, агайлардын астында, жакындарынын астында актер, актриса болуп калдык да. Анан жакшы жагын көрөт да, менин балам жакшы дейт, мектепке барса эле баласы кыз андай болбой калып атат да. Ошол эки жүздүүлүктөн качсак, анан интернетти колдон келишинче жакшы маалыматтарга толтуралы, колдон келсе. Келбесе жаман жагын албайлы.
бул бир. Экинчи жагынан болсо ошо жанагы пайгамбарыбыздын жакшы осуяты бар. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт да. Анан ошол ниетибизди, пикирлерди, көздөрдү эртең баягы Алланын астына барганда дагы жакшы нерсе менен толтуруп, жакшы нерсени элибизге берсек анда жакшы. Эртең анан туура эмес жака кирип же туура эмес нерсени берип калсак, Алланын астында дагы, элдин астында дагы өкүнүчтүү болуп калбасын деген ниетим бар, Кудай буйрса. Силерге Кудайым ушул жакшы нерсе менен толтурганга, жакшы нерсе менен бергенге, жакшы макаланы жазганга Кудай Таала күч кубат берсин. Чоң рахмат. Биз информацияны телефонго эмес, өзүбүздүн мээбизге сактайлы деген ойду айтты да. Мен дагы ошол сөзгө кошулуу менен баягы интернетте эмес, көбүнчө китепке басым жасайлы жаштар демекчимин. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун, рахмат. Кесиптешим дагы өз сөзүн айтсын. Азыркы ааламдашуу заманында биз интернетти туура жолго колдонсок, бизге бир чоң соопторду алып келишин, жакшы маалыматтарды элге жайылтышыбызга бир жакшы жөрөлгө жол болуп берет. Биз ушу интернетти жакшы жолго колдонуп, айтып коет эмеспи, адамдагы кызыгуу жакшылык иштин атасы болсо, ал эми тескерисинче жамандык иштин апасы болуп калат депчи, биз ушу кызыгуубузду туура жолго колдонуп, ар бирибиз туура багытта колдонолу деген ой менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу көрүшкөнчө саламат болуңуз.